Салам достор, мен силерге азыр ылдам жүргөн 1 жыл мурда 2019 жылы өндүрүштөн чыккан поезддин ички көрүнүшүн көрсөтүп берем. Мындай ар бир мындай отургучтары ыңгайлуу самолеттогудай. Бул жерде атайын мына зарядтагычтар бар, телефонду зарядтайм десеңиздер. Ичинде Wi-Fi бар. Андан тышкары мына ар бир отургучтун жанында мондай пакеттер бар. Бир нерсе жеген болсоңуз, же кандайдыр бир нерсе ичип, анан ушул жака акырын салып коесуз. Ыңгайлуу, самолеттогудай эле. Ноутбук жана башкаларды коюп иштеп кетүүгө да жакшы болот. Бардык жеринде эле ушундай. Мына мен отуруп кетип аткан жер. Анда ачылма. Кенен бир үй бүлө сүйлөшүп кете берсе болот. Ичинде мондай камералар бар. Пожарная безопасность боюнча эмелер бар. Коюлган. Биз азыр 2-нчи кабатындабыз. Безопасностьтары каралган, коопсуздук эрежелери. Балдардын коляскаларды көрүп болот. Каяка кантип кетип баратканын мону көрбөс болот. Биринчи этаж. Чыга турган жери. Эң эле шум болгон жер ушул жер болот. Бул жакта анткени поезддин кошулган жери мына ар бир вагондор. Ара 2-нчи кабат. Ошол 1-нчи кабат менен 2-нчи кабаттын ортосунда кошулган жери болот да. Анан бул жерде кичинекей балдарга, майып адамдарга да ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Ошондой достор. Бул 1-нчи кабатка жүрүп калдык кайра. Бул жерде азыр көргөнүз болот. 159-160 км/саат менен жүрүп баратат. Кene азыр токтоп туруп станциядан бөлөнгөндө аз эле болду. Мына ылдамдыгы улам жоюлуп барган. Берден туруп көрсө болот кандай ылдамдык. Азыр максимум канча болот экенин көрөбүз. Ошол бул жерде кагаздарды урута турган урна. Бул жер болсо башка баштакларды таштай турган жерге. Ылдамдык улам жогорулууда. Он 12-нчи вагон дейт. Бул 12-нчи вагондо отурабыз азыр биз. Bilgenden biri 200 менен жүрөт болуш керек. Ары бери көп каттайбыз, анан эме да аябай ыңгайлуу.
бул жол. Nästa station, Flemingsberg. Кийинкиси азыр жакында калдык, 700 жерге. Эми азаят скорость, жылдамдыгы. Ошондой достор. Ушундай шарттар каралган. Ортосуга отуруп, азыр тоннелде кетип баратабыз. Дамдан көрсөк болот ушул жерден. 120 км/саат менен баратат. Анткени станциядан токтогон жатат. Ошого байланыштуу 95ке түштү. Азайып атат.